Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы. Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Өзбекстан менен чек аранын 100% чечилгени тууралуу билдирүүдөн кийин маанилүү жерлер өтүп кеткен айтылууда. Өзбекстандын көптөн тилеп келген улуу максаты ишке аштыба. Кыргызстан суу ресурстарын алдырып жиберүү коркунучу жаралды. Айына 200-300 миң сомдон маян алган профсоюздагылар мындай чоң акча жөнөкөй карапайым мугалимдердин, дарыгерлердин түшүнө дагы кирбесе керек. ГЭСти биргелешип курууну Каримов согуш менен дагы коркутуп ала албай келген болсо, Мирзиёев Кыргызстандын суу ресурстарын колго алуу максатына жетишти. Кыргызстандагы бүт ГЭСтерди чогуу курууга Атамбаевди көндүрүп кетсе, эми Жапаровдун бийлигин гидроэнергетика эмес, бүтүндөй гидроинженердик сооружениялардын баарын чогуу куруп, чогуу иштетүүгө жетишип, чоң утуш табышты. Бирок ГЭСти Өзбекстан менен чогуу куруу Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келет деген нааразы пикирлер арбын айтылып, аягы түгөнбөйт. Өзбекстан менен биргелешип Камбарата ГЭСин чогуу куруу тууралуу маселе коомчулуктун бүйүрүн кызытып, ар тараптуу пикирлерди жаратып, талкууга алынып жатат. Кыргызстандын суу ресурстарын колго алуу максатында акыры беришкени Өзбекстан үчүн чоң утуш болду. Анткени мурдагы президент Ислам Каримов согуш менен коркутуп дагы ала алган эмес. Российский портал «Газета.ру» опубликовал новость под названием «Узбекистан грозится начать войну за контроль над энергоресурсами в Средней Азии». Безапелляционность подобного заявления подтверждается и содержанием самой статьи. Причем, хотя речь идет о противостоянии Ташкента строительству всех крупных ГЭС во всей Центральной Азии, включая Таджикистан, предупреждение выносится почему-то только Киргизии. В Средней Азии может начаться война, если Киргизия при помощи России продолжит строительство гидроэлектростанций на трансграничных реках. Так начинается статья в «Газете.ру». Каримов считает, что водно-энергетические проблемы в Центральной Азии в будущем могут усугубиться до такой степени, что вызовут не только серьезные противостояния, но даже войны. Он не раз призывал вмешиваться в ситуацию ООН и проводить всестороннюю международную экспертизу, прежде чем начать возводить или подписывать с какими-то великими государствами документы о строительстве ГЭС. Издание поясняет, что великое государство – это намек на Россию, а страна, подписывающая договоры – это Киргизия. Если построить Камбаратинскую ГЭС, это приведет к нехватке поливной воды в Узбекистане, а реки обмелеют, а если Узбекистану не будет хватать воды, это снизит урожай овощей, фруктов, орехов, идущих на экспорт в 43 страны мира. 2017 жылдын сентябрь айында Мирзиёев Кыргызстанга келип, ошол кездеги президент Алмаз Атамбаев менен жолугуп, электр станциясын чогуу куруу жөнүндө сүйлөшүп, макул кылып кеткен. Атамбаевдин макулдугун жөн эле албастан Камбарата эле эмес, Кыргызстандагы бүт ГЭСтерди мындан ары чогуу кура турган болдук. Кыргыз жетекчилигинде мындай саясий эрк бар, макулдугун берди. Туурабы Алмаз Шаршенович деп элдин алдында, Атамбаевдин башын ийкетип, элдин алдында мойнуна коюп койгон. Второе, мы очень серьезно договорились по водным вопросам. Мы договорились по строительству электростанции. Мы договорились четко, что Алмазбек Шаршенов сказал, что ни одной станции не будет без Узбекистана, без участия Узбекистана строится. Я полностью согласен, и будем принимать самое активное и финансовое, и какое надо, и ресурсное. Будем вместе строить это. Өзбекстан тарап эми азыркы кыргыз бийлигинин тажрыйбасыздыгынан пайдаланып, гидроэнергетика эмес, бүтүндөй гидроинженердик сооружениялардын баардыгын чогуу куруп, чогуу иштетебиз деген чечимге жетишти. Убактылуу иштетет деген жери жок, андай ниет дагы жок. Өзбекстанда улуттук кызыкчылык деген эмне экенин билишет. Алар Текебаевдин айткан геосаясаттын 4 мыйзамын жакшы билишет. Улуттук кызыкчылыгы үчүн жүздөгөн жылдарга бир багытта максат коюп иштешет. Кыргызстандагы суу ресурстарын колго алуу, жок эле дегенде көзөмөлгө алуу алардын максаты. Наша компания приобретает вопросы, прорабатывает вопросы реализации важных проектов по строительству и совместному эксплуатации гидроэнергетических объектов
Киргизстане. Это очень серьезные, крупные проекты. Мы очень серьезно поговорили. Мы пошли не на меморандум, а впервые пошли на соглашение, чтобы это было реальным подтверждением наших договоренностей. Теперь мы должны работать и отчитываться перед народом наших стран, потому что это очень крупные гидротехнические проекты. Өзбекстан менен кести чогуу куруу Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келет. Анткени алар суу пайдалануучулар биздин суу ресурстарыбызды өз пайдасына колдонууга кызыктар. Эми камбарата бирге келсек, Жапаров айткандай 3 жылда курулуп бүтпөйт, жок эле дегенде 10-15 жылда курулат дешет айрым эксперттер. Өзбектерде деле ашыкча акча жок, 33 миллиард доллардан ашык тышкы карызы бар, бюджетинде чоң дефицит, өздөрү жыргаган жок. Өлбө жаным өлбө деп жашап атышат дегендер дагы бар. Ошол эле пикирлерде кыргыз-өзбек биргелешкен ишканага Өзбекстан эл аралык донорлордон акча издешет, жанынан бир тыйын кошпой туруп, ГЭСтин жарымына ээлик кылып калат деп жазып атышат. Кызыгы кийинки баргандардагы темир жолду дагы Өзбекстан кура турган болду деп ошол эле катаны кетирип жатышат. Ата-бабаларыбыз бир карыш жер үчүн каны жанын аябай душмандардан коргоп келгени тарыхый чындык. Учурда кошуна Өзбекстан менен чек ара маселесине чекит коюлганы айтылууда. Айрым жарандар Кемпирабад суу сактагычы өзбек тарапка өткөнү тууралуу кырч сын пикирлерин билдиришүүдө. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 26 мартта маалымат жыйын өткөрүп, чек ара толугу менен чечилип, мындан ары Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда талаштуу жер болбой турганын билдирди. Мындан улам Спутник Кыргызстандын кабарчысы макулдашуунун чоо жайын билүү үчүн өкмөттүн чек ара маселеси боюнча атайын өкүлү Назырбек Бөрүбаев менен баарлашкан. Анын айтымында чек аранын 85% Акаев Бакиев убагында чечилип, Атамбаевдин доорунда дагы 10% чечилгенин билдирген. Соңку жолугушууда талаштуу делген 9 тилке чечилди. Алардын арасында Кемпирабад бар. Ташиев Кемпирабад суу сактагычы Өзбекстанга өтүп, анын ордуна Кыргызстанга жер берилгенин билдирген. Суу толгондо ошончо болмокта чаша. Эми ошону биз азыр 908 деген горизонталга жеткенде. 906 эмес, 904 эмес, 900 менен биз описать эттик. 900 менен описать эткенде территория, водохранилище территориясы кыскарды, суунун территориясы кыскарды. Анан ошол жерден 1300 гектар жер Кыргызстанга өттү дагы. Ошондо 5700дөн 1300 алса, 4400 гектар жер суунун үстүндө калды. Бирок өзбек тарап бизге ушуга чейин 71 жылы компенсация, 73 жылы 1973 жылы бизге компенсация катары 4100 гектар жерди уже берген. Демек 300 гектар жер бизге компенсация бериш керек дагы. Бирок ошол 300 гектар жердин ордуна Кудай буйрса как компенсация биз 1000 гектар жерди алдык. Бирок эксперттер, жергиликтүү тургундар бийликтин дарегине ачуу сындарды айтып жатат. Мисалы, филология илимдеринин доктору Кемпирабад боюнда балалык күнүн өткөргөн Садык Алыхан Кемпирабад суу сактагычынын тарыхына Facebook баракчасы аркылуу төмөнгүчө токтолгон. Мен Кемпирабад суу сактагычынын аты жыты жок кезде ошол сайдын боюнда чоңойдум. Биздин К. Жакыпов атындагы мектеп-интернатыбыздын пионер лагери ошол сайдын боюнда болчу. Сайдан таш терип чыгып, лагерибиздеги дарактардын түбүнө тегеретет тизер электагы Акиташ менен Акилейт элек. Сайдын аркы бети Совет Абад айыл эле. Кийин Алайыл Ханабад деген шаар, ал эми сай суу сактагыч болду дагы бүт өзбектерге карап калды. Бул бир. Асман тиреген платинага келип тосулган суу көл болуп, жогору жактагы кыргыз жерин чайпай толду. Канчалаган квадрат километр жерибиз суу сактагычтын алдында калды. Баарынан да кейиштүүсү суу сактагычтын жогорку чеги Өзгөн шаарын тим алкымдап келип өтөт. Ал жакты көрбөгөндөр элестете да албайт. Бул эки. Эртең суу сактагыч тартылганда эмес, мөлт калт болуп толгондо, суу сактагычтын территориясы биздики деп чечилген деп өзбектер келип тосот. Алардын психологиясын аралаш чоңойгон биздей эч кимиңер билбейсиңер. Ошондо чек арабыз, тикен зымдар Тим Өзгөндүн алкымынан тосулат. Бул 3.
Өзбектер кол койгон документ боюнча биздики деп тикенек зымды тосуп жаткандагы кайран кыргызымдын реакциясын түк элестете албайм. Бизди кечирбеген кийинки муун кажыгага баш байлабайт деп ким кепилдик бере алат? Ошол учурдан Кудай сактасын. Бул 4. Улуу эпосубузда айтылгандай, тоо бузулуп көл болор, көл бузулуп чөл болор. Көл бузулуп ошо чөл болгондо суу астындагы кыргыз жери кыргыздыкы боюнча калуу керек деген ой уктатпайт ушул күндөрү. Айына 200-300 миң сомдон маяна. Мындай чоң акча жөнөкөй карапайым мугалимдердин, дарыгерлердин түшүнө дагы кирбесе керек. Мына ушул жөнөкөй кызматкерлердин эсебинен 100 миңдеген айлык акыларды алып жүргөн саналуу гана адамдар бар. 30 жылдан бери профсоюз уюмун жетектеп аттан түштү дагы ээрден түшпөгөн жетекчилерге каршы митинг болду. Кененирээк кесиптешим сөз кылат. Бүгүн Бишкекте көнөктөп жамгыр жаап жатты. Ошого карабай ак үй алдында 50дөн ашык адам митингке чыгышты. Булар профсоюз уюмунун ичиндеги адилетсиз иштерге чекит коюусун талап кылып жатышат. Жаштарга орун бергиле. Тоскундар кетсин. Османов кетсин. Соттолсун. Митингтин катышуучулары депутаттардан кесиптик бирлик жөнүндөгү мыйзамдын кабыл алынуусун талап кылышууда. Эгерде бул мыйзам кабыл алынса, профсоюз уюмунда реформа жүрүп, ачык айкындуулук камсыздалат. Жерде реформа керек. Бүт мына курортный санаторияда жалаң туугандар эселат. Бекер бары, курорттогу мына рабочийлер жүрөт. Бир аны көз салган киши жок. Только бир 17 гектар bir пансионаттын жери болса 80 сауаттығын быйыл сатып коет, андан кийин кайра домодук чолпонот аны банкрот кылат. Мына ушуга келген мына 4 жылдан бери ушулар менен салгылашып жүрөбүз. Этири 29 член советтин 80% карган чалдар да, кемпирлер. Мыйзам аябай сонун мыйзам. Жаштарга 65тен кийин 65 жашка чейин иштегендеги пенсия кечкир жаш бошотуш керек да. Анан ошол жерде мыйзам анан ошол жана комитеттерде подотчетный болуп атат. Канча взнос чогулуп атат. Ошол взносторго отчет берсин деп атат. Мындайчы. Булар отчет бербейт азырдан. Көнүп алышканда отчет бербейт жана ошого азыр отчетун берип, элдиге ачык айкын болсун деп атат да азырчы. Ачык айкын болсун деп ошо элдердин талабы ошол болот. Мынакей канчадан бери мынакей зарплата албай элдер жүрөт. О жерде 3 миңден 2 миңден алат жана санаториядагыларчы. А булар комитеттин председателдери эң аз алган эле 60 миңден өйдө. Дал ушул мыйзам жогорку кеңештин социалдык маселелер боюнча комитетинде 3-чү окууда каралды. Мыйзам бир топ талаш тартыштарга туушукту. Мыйзам демилгечиси Кожобек Рыспаевдин пикиринде профсоюз уюмуна карапайым жумушчулардын эсебинен жылына 200 миллион сомдон ашык акча каражаты топтолот. Бул каражаттар кошуунду 30-40 жылдан бери башкарып келе жаткан бир уч адамдын капчыгына түшүп келген. Эмгекчилерден акча чогултат. Билесиздер барыңыздар. Анан бир жолу жылына эмне жумуш кылынды, канча акча чогулду, кайка кетти, эмне жумуш кылып атабыз деген отчет бул нерсе жаман. Ушул жерде жаман бир нерсе болсо айткыла. Мына бир эле Минобразованияда 2019-жылы биз алдык запрос кылып. Эмгекчилердин акчасы чогулган акча 222 миллион сом чогулуптур. Мындай китра жазып коюшат экен. Айлыгын 49 миң 50 миң кылып коюшат экен дагы. Анан материальный помощь, премия. Анын баарын бир жылда канча алган эле санасаң эле 200 миң, 150 миң ушундай чыгып кеткен да. Ал турат, аны ката албайсыңар. Аны текшерип алсак болот. 400 миңге чейин айлык коюлашкан жерлерин көрдүк, например. Бар экен андайлар. Анан ушул жерден мынакей жетегүздөн келишти, Ысхатадан келишти. 5 миңди еще аны продукты менен алышат экен байкуштар. 5 миң сомду кээ бирөөлөрчү. Ал эми мыйзам долбооруна каршы тарап бүгүн Акипресс маалымат агенттигине пресс-конференция беришип, эл өкүлдөрү сунуштаган мыйзам Конституцияга каршы келет деп маалымат таратышты. Деген менен профсоюз уюмунун башка мүчөлөрү алардын дооматын четке кагууда. Ушул закондун өтпөй калышы себеби деген ал жерде 80% азыр 65ке туура келип калат. Анан эми баягы жумушка 11-де келсе, жумуш жасабаса, 80-ге келип калса өзү, ал кайсы жумуш жасайт? Ошол жерден айлык 100 миң алып атса, анын служебный машинеси бар болсо, мен ойлойм, муну азыркы монтип
ушул мыйзамга каршы чыгып аткандар ал только эле өзүнүн кызыкчылыгы. Баягы жашынакай 30-40 жыл ушундай гособеспечениядагыдай жашап атса, анан кийин эле бүгүн эле ушул мыйзам кабылданып калса деп. Ошентип депутаттар сунушталып жаткан мыйзамды 3-чү окууда жактырышты. Эми документ жогорку кеңештин жалпы жыйынында каралат. Белгилей кетсек, профсоюз уюмунун ичиндеги интригалардан улам карапайым кызматчылар 1 жылдан бери эмгек акысын ала албай жатышат. Эгер мыйзам жогорку кеңештен колдоо таап, президент кол койсо, профсоюз уюмундагы ызы-чууларга чекит коюлмак. Бүгін 29 мартта саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев коронавируска каршы эмдөөдөн Кыргызстанда биринчи болуп өттү. Ал ошондой эле маалымат жыйында Орусиянын Спутник В вакцинасы Кыргызстанга май-июнь айларында келиши мүмкүн экенин айтты. Кыргызстандагы эмдөөгө Кытайлык Sinopharm компаниясы чыгарган вакцина колдонулат. 75 000 адамга эсептелген 150 000 доза вакцина Кыргызстанга 19 мартта келген. Коронавируска каршы эмдөөдөн өткөн адамда кандайдыр бир реакциялар болсо, өкмөт менен саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги жоопкер болот. Бул тууралуу бүгүн 29 мартта министр Алымкадыр Бейшеналиев өзү эмдөөдөн өтөөрдөн мурдагы маалымат жыйынында билдирди. Бул вакцина дүйнөнүн 53 өлкөсүндө колдонулган экен. Анын таасири дене табы бир аз көтөрүлүп, адамды алсыратат экен. Вакцинаны алган адамдын саламаттыгында оорчулуктар болсо, өкмөт менен саламаттык сактоо министри жооп берет. Анын ичинде министр катары мен жооп берем, деди Бейшеналиев. Ошондой эле ал азырынча Кыргызстанда коронавирустун мутацияланган жаңы түрү каттала электигин дагы кошумчалады. Не страшно было? Можно пройти вещи отдать? Не страшно было вам? Пройдите, пожалуйста, пройдите. Раз мне надо... Нет, я не знаю, кто отказывается, если есть медиков, потому что мы давали клятву Гиппократа. Светя другим, сгораем сам. Если мы не будем первыми и не будем показывать пример, кто тогда? Сейчас вот мои замы все сейчас делают. Потом в очереди стоят же, видели же, да, медики? Они все будут делать. И потом посмотрим 3 дня. Через 3 дня, если через 3 дня интервью начну давать, тогда все нормально. Кримтөбөл Камчы Гөлбаев кызын турмушка узатты. Бул тууралуу 24 Кейдж агенттиги өздүк булактарына таянып жазды. Маалыматка караганда Камчы Гөлбаевдин күйөө баласы 25 жаштагы Руслан аттуу жигит. Анын кылмыштуу топко тиешеси жоктугу айтылууда. Үлпөт тойдун 1-чи күнү Арзу Грант, 2-чи күнү Версаль ресторанында диний жөрөлгөлөр сакталып, аялдар менен эркектер 2 башка залда олтургузулуп өттү. Камчы Гөлбаевдин 3 кыз, 1 уулу бар. Санира 2017 жылы турмушка чыккан. Бул жолу Эркайым аттуу ортончу кызын узатты. Ага ырчылардан жаңы эле АКШдан келген Мирбек Атабеков чакырылып, бир нече ырын аткарды. Бишкек шаарынын Ленин районунун акими Чынасыл Чыныбаев кызматтан бошотулду. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы билдирди. Тиешелүү буйрукка Борбор калаанын мэринин милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергенов кол койгон. Анын дагы бир буйругу менен районго жаңы аким болуп Мелис Өксөнбаев дайындалды. Чыныбаев райондун жетекчилигине өткөн жылдын 20 августунда келген. Бүгүн УКМК Бишкектин райондорунун 1-чи башчысын шаардык кеңештин депутаттыгына талапкерге бюджеттик акчаны берген деп кармаган. Акимдин аты жөнү ЧЧ деген инициал менен берилген. 26-27 март күндөрү катуу жааган жамгырдын кесепетинен Сузак айылдык аймагынын Төш айылынын тургуну Нурлан Кокуевдин 90 баш коюн сел алып кетти. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, турак жайлар жана адамдар жабыркаган жок. Ошондой эле Жалал-Абад шаардык оорукананын короосун жана жер төлөөсүн, автобекеттин аймагын, 27 турак үйдүн ичин жана короолорун суу каптаган. Мындан тышкары Ташкөмүр шаарында Бишкек Ош жолунун 431-432 чакырымындагы Раязан Сай айылында кара жолго кум аралаш шагыл түшүп, жол убактылуу жабылган. Жеринде тазалоо иштери жүрүп жатат. Ош жана Баткен облустарында дагы сел жүргөндүгү аныкталды.
28 мартта Тоқтоғұл Сатылғанов атындағы Улуттық филармонияда ақын манасчы Тоғылық Молдонun 160 жылдығына жана Айтыш қоғамдық фондунун 20 жылдығына арналған республикалық айтыш өтті. Айтыштың байге фонду 1 миллион сомды түзіп, 12 ақын атсалышты. Қалыстардың чечими менен баш байге Идрис Айтбаев кайгарылды. Биринчи орынға Баян Акматов, экинчи орынға Ахматбек Султан оğlu, ал эми үчүнчү орынға Тынчтык Эсенбай оğlu ээ болду. Мындан тышкары таймашка катышкан 8 акынга 30 000 сомдон кызыктыруучу сыйлыктар берилди. Акын манасчы Тоголок Молдонун 160 жылдыгына жана Айтыш коомдук фондунун 20 жылдыгына арналган республикалык айтыштын тандоо туру 27 март күнү КТРКда өтүп, 42 акын катышкан. Алардын ичинен кийинки баскычка 12 акын тандалып алынган. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.